Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Assalamu alaikum Азамат эке. Бул жерде ошо эки баул товар топтодук. Бул эми видеого тарпайын эле деп чечкенбиз. Анан Азамат эке, сиз сураганыңыз үчүн, Азамат Бойматов эке сураган үчүн видеого тартып атабыз. Ушул жерде могу жерде эсептеп чыгарсак бир 90 000 сомдон ашыгыраак кийим кече топтодук. Ушуну азыр кечинден эжебиз алып кетет Новосибирге. Адамдарынан кыргыз акелер алып беребиз деди. Жол кире акысын албайбыз деди, бекер алабыз деди. Анан Азамат эке, ушул сизге аманат. Сизге дагы ушул Оң карегим түштүк болсо, түндүк сол жак карегим, оң бөйрөгүм түндүк болсо, сол бөйрөгүм түштүгүм. Аба суудай керек бизге биримдешкен күч бүгүн, оң жак ыптам түндүк болсо, түштүк менен сол жагым, сол жак ыптам жабыркаса, кошо сыздайт оң жагым. Билгим келбейт, билбейм дагы, билбейм мындан бөлөгүн, ынтымак деп төрөлгөнмүн, өлөрдү да ынтымак деп өлөмүн. Жабыркап жүргөндөрдүн жадырап күлгөнү бар, бактысыз дегендердин бактылуу күндөрү бар. Жолдордо уланыш бар, жок болуу куралыш бар, күндөрдө көп болсо экен күтүүсүз кубанычтар деген Эсенгул Ибраев агабыз айткандай, элибиздин ынтымагы, биримдиги күчөп, агалар инилерди, эжелер сиңдилерди аяп, ата энелерибизден алган тарбия менен өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, ынтымагыбыз корчуй берсин. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду элдин биримдиги менен канчалаган кыйынчылыктарды жеңип, жакшы иштерге себепчи болгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Негизинен биз эң сонун инсандар менен кызматташабыз. Жашуурун садаганын сообу көбүрөөк болот деген үчүнбү айтор, айрым мекендештерибиз атындагы, дарегиндеги айтпастан көп жакшылыктарды кылышат. Ал эми азыр аттары аталчу мекендештерибиз бизден алар тууралуу айтпообузду суранышты. Бирок биз жар салып же мактануу үчүн эмес, болгону үлгү катары чын дилибизден ыраазы болуп, сыймыктануу менен айтууну туура көрдүм. Биринчи, Аманкулов Рамис Эшимканович Тайга шаарынан болжолдуу 90 000 сомдун кийим кечегин салды. Экинчи, Казыкулов Руслан Иркутск шаарынан 4 сумка кийим салды. Эсен аке Иркутск шаарынан 1 мешок колготки салды. Москва шаарындагы биздин өкүлүбүз Нурсултан Таалайбеков аркылуу боорукер мекендештерибиз 4 чоң мешок кийим берип жиберишкен. Бешинчи, аты дареги жазылбаган 3 мешок кийим келди. Алтынчы, 2 дана инвалиддик коляска. Мындан сырткары, ушул оокаттарды арзаныраак кылып алып келип берген такси кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетүүчү жагдай, ар бириңиздердин жол киресин төлөп, тосуп алуу милдетин өз мойнубузга алганбыз. Жараткан Аллахым ак эмгек маңдай териңиз менен тапкан каражаттарыңыздардын, кирешеңиздердин кандайдыр бир бөлүгүн кийим кече түрүндө дагы кайрымдуулук жолуна жумшап жатканыңыз үчүн Аллахым сиздерден эки дүйнө ыраазы болсун. Сиздерде кандай аткарылбаган тилек максаттарыңыздар болсо, бардыгы ишке ашсын, орундалсын. Өзүңүздөрдө, үй бүлөлөрүңүздөрдө жергежек туугандарыңыздар эч убакта өксүбөй, бейкутчулук менен өмүр сүрүүсүн Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар жана мекендештер. Биз Кайрымдуу коомдук фондунун Москва шаарындагы мүчөсү болобуз. Биз ушуну менен 4-5 жолу Айнура эжекебиздин Кыргызстанга деп камдап койгон аманаттарды, кийим кечелерди алып кеткени келип отурабыз.
Биз ушул оор акыбалда турган бир туугандарга өз салымын кошуп жаткан Айнур эжекебизге терең ыраазычылык, жалпы Кайрымдуулук коомдук фондунун атынан сизге терең ыраазычылык айтабыз. Жана баардык ушул бизге көмөк көрсөтүп жаткан Аман байке, Талгат байке ушул жүктөрдү Кыргызстанга алып кетип жатканда жарым баасына арзандатуулар менен алып кетип жаткан бир туугандарыбызга терең ыраазычылык айтабыз. Жана ошондой эле ушул сооп табуу максатында ушундай жүк аманат кийимчилерибизди алып кете турган мекендештерибизди чакырат элек. Ошондой эле Айнур эжекебиздин оюн уга кетсек. Рахмат, сіздердің де ыраазычылыгыңыздар Алладан кабыл болсун. Эмнени деп айткым келет, ушу силердин ушу аманат кылып алып аткан аманаттарды жөнөтүп аткан машинелерде муктаждыктар, ушундай жетишпеген нерселер болуп атканын айтып атасыңар. Ошол нерселерге жалпы замандаштарды, мекендештерди кошумча болсо дагы Кайрымдуулук фондуна кошулуп, аз да болсо жүктү көтөрүш ала кетип, жеңилдиктерди кичине жеңилди жерден алып, оорду колдон алган нерселерге кошумча болсо деген ойлорду айткым келет. Ушу Кайрымдуулук фондунун ишинде ийгилик боло берсин, элге журтка тынччылык болсун. Элибиздин ушу Кайрымдуулук фондусуна кошумча кошкон замандаштар боло берсе, элибизде журтубузда тынччылык болуп, баардык ийгиликтер менен байыган элдер көп болсо, муктаждыктар аз болсо деп айткым келет. Чоң рахмат сиздерге, Аллах разы болсун. Улуу тарыхты канатына алган, улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, улуу сөздөн кеп салган. Байыртан экен үчүн күйгөн эр манастын улубуз, байырлап ата журтун сүйгөн жоголбосун уңгубуз. Кан майданга да төшүн тосуп барган, кайра тартпай душмандан, калкым үчүн деп чагылгандай жанган, кайратынан жанбаган. Ай, Кыргызстаным сенин ачык болсун асманың, элимдеп сактаган мекенин азаматтың аскары. Кыргыз эли кең пейилден кереметтүү жерден ырыс береке берген мекенин, өргүндөй бир кылымдарга, акалбагы асманга тийип, ала тоодой бийик. Өркүндөй бир кылымдарга, ынтымак болсо биз жеңебиз барын, ыйманыңды сактагын. Биригебиз биримдикке барын, бир боруңду устатпагын. Жараткан бейпил жашоо берсин, тынчтык болуп элимде. Жаңаткан таң нурунан келсин, береке кут жериме. Кыргыз эли кең пейилден кереметтүү жерден ырыс береке берген мекенин, өргүндөй бир кылымдарга, акалбагы асманга тийип. Бизге жетти. Биз эми муну өз ээсине тапшыранын аракетинде болобуз буюрса.